Түшкү убакыт топтолгон жаңылыктарды түз эфирде улантабыз. Аны мен Айганыш Туратбек кызы алып барам. Саламатсыздарбы? Уктап кеткен Ысык көлдөгү 4 адамдын өмүрүн алган кырсыктын чоо жайы айтылды. Бүгүн 10-июнда балыкчы Ананиева Каракол Унаа жолунун 98-чакырымында Volvo менен Volkswagen Passat унааларынын катышуусунда жол кырсыгы катталган. Жол кыймылынын коопсуздугун камсыздоо башкы башкармалыгынан билдиришкендей, 9-июнда Таластын Кара Бура районунун Бакаян айылынын 33 жаштагы тургуну автоунаасы менен Ысык көлгө бет алган. Ал Жети Өгүз районунун Мондуз айылына келип, кайра түнү менен жолго чыккан. Унаа 10-июнда балыкчы Ананиева Каракол Унаа жолу менен күн чыгыштан батышты көздөй бара жатып, Булан Сөгөттүү айылына жеткенде кырсыкка учураган. Аталган жол кырсыгы каттуу алынып, тиешелүү экспертизалар дайындалды. Июнь окуясындай кагылыштарды мындан ары болтурбоо үчүн этносторду бириктирген жалпы идеология керек экенин 10-июнда Калабанын 12 жылдыгына карата кайрылуусунда президент Садыр Жапаров айтты. Ал жаштарды толеранттуулукка тарбиялоого багыт болушу керектигин да белгиледи. Кайрылуусунда мамлекет башчысы Ош менен Жалал Абад шаарларында тышкы күчтөр, ички сепаратисттер Кыргызстандын келечегине көрө албастык кылган душмандар бөлүп жарууга аракет кылышкан деген пикирин айтты. Бул күн бизге кандуу Калабаны эске алуу менен бирге мындан ары достук ынтымак мамилени чыңдоо милдетин эскертип турат. Өлкө жетекчилигинин көңүл чордонунда ар дайым улуттар арасындагы биримдикти жана этностордун ортосундагы ынтымакты коргоо маселеси турушу кажет, деди Жапаров. 2010 жылдын апрель айында Кыргызстанда нааразылык акцияларынан кийин бийлик алмашкан. Ошол жылдын июнь айында Ош жана Жалал Абад облустарында улут аралык жаңжал чыккан. Июнь окуясы деген ат менен калган бул коогада расмий эсеп боюнча 446 адам каза болуп, 2000ге чукул киши ар кандай жараат алган. 57 адам дайынсыз жоголуп, алардын 19-у табыла элек. 2021 жылы улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитет июнь каргашасы тууралуу козголгон кылмыш иши кайра тергеле баштаганын билдирген. Кыргызстанда электрондук кызмат көрсөткөн чет өлкөлүк компаниялар кошумча нарк салыгын төлөйт. Бул тууралуу мамлекеттик салык кызматы кабарлады. Кошумча нарк салыгынын өлчөмү ишке ашырылган кызмат көрсөтүүлөрдүн суммасынан 12% түзөт. Салык кызматы чет өлкөлүк уюмдарга аралыктан салыктын каттоодон өтүү үчүн VAT салык KG электрондук сервисин ишке киргизди. Google салыгы жеткирүү орду Кыргызстандын аймагы деп таанылган. Кыргызстанда катталган документтик аталышты JIP дарегин колдонбостон электрондук түрдө кызмат көрсөткөн чет өлкөлүк уюмдарга тиешелүү. Салык кодексине ылайык 2022 жылдын 1 январынан тарта электрондук түрдө кызмат көрсөтүүлөрдү ишке ашырган бардык чет өлкөлүк компаниялар бюджетке кошумча нарк салыгын төлөөгө милдеттүү. Акыйкатчы институту жылдык сунуштарды мамлекеттик органдардын аткарышы боюнча рейтинг жарыялады. Бул тууралуу аппарат башчы Аскат Азарбековдун баяндамасында айтылды. Анын айтымында акыйкатчынын сунуштарын эң төмөнкү деңгээлде мамлекеттик курулуш 16,6% аткарган. Андан бир аз жогорку орунда билим берүү жана илим министрлиги 21,6% аткарган. Ал эми эң жогорку деңгээлде экология министрлиги менен тышкы иштер министрлиги аткарган. Сунуштамалардын аткарылбашынын негизги себеби акыйкатчы институту толук көзөмөлгө алган эмес. Ошол эле учурда мамлекеттик кызматкерлер адам укуктары боюнча сунуштарды билишпейт. Мындан сырткары 2022 жылы гана адам укуктары боюнча тийиштүү план иштелип чыккан. Акыркы коңгуроо салтанатына арналган иш-чаралар өлкө боюнча тынч өткөнүн Азаттык радиосуна 10 июнда Ички иштер министрлигинен билдиришти. Мекеменин маалыматына караганда бүтүрүүчүлөр катышкан окуялар же кырсыктар катталган жок. Бул күнү милициянын тийиштүү кызматтары күчөтүлгөн тартипте иштеп, коомдук коопсуздукту камсыз кылышты. Кечээ 9 июнда Кыргызстандын мектептеринде кезектеги окуу жылынын аякташына байланыштуу акыркы коңгуроо салтанаты
сабакты өттү. Билим берүү жана илим министрлиги мектептеги салтанаттан кийин кафе, ресторандарда, парктарда майрам уюштурууга, жаратылышка чыгууга тыюу салынарын эскерткен. Жылда 9 жана 11 класстардын Кыргызстан боюнча 150 миңдей улан кыз аяктайт. Буга чейинки жылдары акыркы коңгуроодон кийин бүтүрүүчүлөр майрамдоо учурунда түрдүү окуяларга кабылган. Жол кырсыгынан каза болгон учурлар катталган. Орусия менен Кытайды байланыштырган Амур дарыясы аркылуу өткөн эл аралык автокөпүрө менен эми жүк ташыла баштайт. Бул тууралуу РИА Новости жазды. Ачылыш салтанаты Москва, Владивосток, Пекин, Благовещенск жана Хэйдектеги студиялар аркылуу телеконференция форматында өткөрүлдү. Ал эми Кытайдын өкүлү Ху Чун Хуандын айтымында көпүрөнүн ачылышы эки өлкөнүн кызматташуу комплексин тереңдетүүгө даяр экендигин тастыктайт. Биринчи жүк ташуучу катары союлтулган газ менен иштеген Газпром Гелиум Сервис компаниясына таандык 8 унаа жолго чыкты. Ал эми Кытай тараптан Россияга автоунаалардын дөңгөлөктөрүн жана электр жабдууларынын тетиктерин ташыган унаалар кирди. Амыр аркылуу чек ара пунктунун курулушу 2016 жылдын декабрь айында башталган. Көпүрөнү 2020 жылдын ноябрь айында ачуу пландалган, бирок оор эпидемияга байланыштуу объектине ишке киргизүү кийинкиге жылдырылган болчу. Көпүрөнү курууга 19 миллиард рубль жумшалса, анын 14 миллиарды Россиянын аймагындагы бөлүктүн курулушуна сарпталды. Көпүрөнүн узундугу 1080 метрди түзөт. Техникалык тапшырмага ылайык күнүнө 630 жүк ташуучу унаа, 164 автобус жана 68 жеңил машина өтө алат. Урматтуу телекөрүүчүлөр, сиздер соңку сааттарга алынган кабарлар менен тааныша алдыңыздар. Кайрадан 16:00 түз эфирде жолукканча аман туруңуздар.